Супер ТВнын бул жолку каарманы Оксана Абдрахманова автокырсыктан улам белинен жаракат алып, учурда 2 баласын багуу үчүн кайыр сураарын айтат. Мен Абдрахманова Оксана 1975-жылы туулгам, 44 жаштамын азыр. Бир уул, бир кызым бар. Мен аварияга чейин ошо апамды багып келген кызмын. Апамды 22 жыл баккам, ошо өмүрүмдү апама арнагам. Анан апам кайтыш болгондон кийин 2011-жылы кайтыш болгондон кийин эми гана коллективди көрөйүн деп атканда, эми жумушка кирип, мен өзүм Арабаевди бүткөм убагында. Анан тилекке каршы апамдын оорусу аябай узакка созулган оору болуп калды да. Анан ошо апамды өмүрүмө арнап, мен ага эч өкүнбөйм. Анткени апа деген ыйык, апа деген мен жарык дүйнөгө алып келген. Ошон үчүн мен бир өкүнбөйм. Ушу бул Алланын берген сыноосу катары кабыл алып, апам аягында өлүм астында жатканда мынтчы да, Кудай ушу мени алып кетчи, ушу кызым эс алсынчы деп ыйлаганда, мен апамды айттым: апа, антип айтпаңыз. Кудай Алла Таалам өзү жараткан, өзү алат деп. Апам төшөктө жатып калды, өмүрүнүн акыркы жылдары пролежне болуп. Апамды бактым, анан апам баккандан кийин коем узаттым, жерге бергенден кийин белди бекем буруш керек. Эми мен коллективге кирип, дарак бир жерден көгөрөт деп, бирок ортодо стаж перерыв 22 жыл болуп калгандыктан мен уже баарын унутуп калдым да. Анан садиктен, бала бакчадан баштадым да. Ошо бала бакчага кирип, өзүм балдарды жакшы көрөм. Ошо бала бакчадан кирип эле ошол жактан иштеп, коллективге кирип, мен аралашайын деп, ошол жакшынакай тилегимен садикте иштеп аткан жылы 2012 жылы июндун 19-унда 18 түнү саат 1-де ошондо 19 болуп калып экен датада. Автоавария кырсыкка учурап калдым. Машина коюп кетип, аял киши экен. Ошол мен Төнчү кор больницага жеткирип, ошо эсимди жоготуп, ошо билем да, ошо реанимацияда апа деп ыйлап атканды бир билем. Анан түшүнбөй калдым да, каяктамын десем, больницадасың деп медсестралар айтты. Улам оозума вата менен сулап коет. Анан ойгонсом ошо авария болуп турмун, белим талкаланыптыр. Төшөктө бир 10 күндөй жаттым го, 10 күндөй аркам баары, кожам баары сыйрылган, терим баары. Ошо жатып калдым. Анан мен диагнозум тактоо иретинде айтсам, закрытый компрессионный перелом позвоночника L1 с болевым синдромом. Ошентип больницадан чыктым, төшөктө жаттым, тууган бир бөлөм бакты. Анан баспай калышым мүмкүн экен, бирок мен Кудайга кандай десем жалындым да. Кудай, мен жатып калсам, мен аны элестетким келбей койду. Жок, ошо тырышып эле биринчи жөрмөлөп, анан аябай оорутат экен, бирок тырышып жашоо үчүн күрөш деп коеюнчу, анан басып кеттим. Каарманыбыздын уулу быйыл 9-классты бүтүп, профессионалдык лицейде окуп атса, кызы 5,5 жашта. Ал балдарынын келечеги үчүн кайыр суроого аргасыз болгонун айтат. Анан ойлодум, мен балдарымды багыш керек. Алган пенсиям квартплатка кетет, кийим кечек, тамак аш саарда бүт сатып окат, билесиздер да, аны баарын майдалап отурсам. Анан ойлодум, эмне болсо ошолоюн, өлгөндөн көрө мен кайыр сурасам дагы ушу 2 баламды буттарына тургузам, баламды окутуп атам. Азыр профлицейде окуйт, 99-чу. Аны дагы 11-ди бүтүрбөй, балам сен 9 эле бүтүп, эртеле бутуңа туруп, эртеле монтип ишке, бир кесиптин ээси болгон. Мен монтип белим жарабай калды, иштеп бага инсем иштетпейт, отурсам ооруйт, жатсам ооруйт. Анан айтты врач: азыр сен корсет, срочно корсет ки деди. Баса белим бүкүрөйүп, түз боло албай жатам. Анан протеинный заводко направление жазып берди. Ага барып заказ берип келдим. Кудай буйруса, 2 жумадан кийин корсетим даяр болот. Ортолоруна темир салынган. Ошо мен эми корсет менен жашап калам да. Абдрахманова ал тургай кайыр суроо үчүн да ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгенин айтып кейит. Алла ыраазы болсун, өмүрүңөр узун болсун ата, көп жашаңыз. Кудай ден соолугуңар чың болсун. Жылдан жыл сайын бүкүрөйтүп атат. Жылдан жыл сайын эми грыжа пайда болуптур. Эми ошол грыжа мени белимди, жүлүндү кысып атабы, мен отурганга жарабай калып атпаймын. Бүгүн жакшы, 2 күн болуп жакшы болуп калганда сиздер келдиңиздер да. Мына кечээ садикке бардым, эми уятман кечке эле воспитатель өзү эле кой берерөө деп, анан ошо басып жүргөнүмө Кудайга 1000 мертебе шүгүр кылам. Ошо менин милдетим ушу 2 баламды бутуна тургузуу.
бир кесиптин ээси кылып адам тууруна кондуруп ушу өздөрүнүн жашоосун баягы өз алдынча ушул жашоодо орун алса эле ошол менин тилегимчи. Анан иштей албай жатканда анан жиним келип кайыр сураганга да жарабай, мына отура албайм, мен 1 саатка отурчумун, 1 саатта 30 сом, 40 сом, 70 сом чөйт экен. Анан мен кандай десем, насильно өзүмдү баягы белимди зордоп 2 саатка отуруп атам. Ишенесизби? 2 саатка отуруп атам, айла жок. Ошондо тирүүнүн тозогу да, улам турам, улам отурам, бир чети элден да уялам. Анан кайра жанымды кейтип оорутуп атса эмне кылышым керек? Анан кээде ыйлаган күндөр болду. Ачык эле айтайын, кээде ошо 40 сом, 70 сом болуп калганда мен ыйлаган күндөр болду. О Кудай, белим иштетпей жатат. Араң отуруп атам, мага кайрымдуу 20 сомдон 10 эле адамды жиберип койчу деп дала ыйлагам мен. Ал жашыра албайм, мына элдер билет. 20 эле сомдон 10 эле адамды жиберип койчу. Ошол мага күнүмдүк тамак ашыма майда чүйдөмө жетет деп ошондой күндөр болду. Кайсы жакка чыгып атасыз? Мен биринчи ушу ак кагазга, кадимки эле ак кагазга эле маркер менен жаздым, чындыкты жаздым да. Жардамга муктажмын, жалгыз авариядан ишке жарабайм, жалгыз бой энемин, 2 балам бар, пенсиям деп, анан пенсиянын жыл сайын өзгөрүп атпайбы, пенсиянын суммасын жазып, анан жашоомо жетпейт, Аллах ыраазы болсун сиздерге деп, кыргызча текст жазган себебим ал мечитте жума күндөрү мечитке чыгам. Мындай күндөрү ошо өзүмдөн эле алыс жакка бара албайм, айтып атпайм, ушу жакын эле бир жерде тротуарда отурам. Ака, помогите, после аварии не могу работать, мать одиночка, 2 детей, пенсия деп туруп 1801 деп. Анан пенсии не хватает на жизнь, да благословит вас Аллах деп жазып, анан пенсионный книжкамды скрепкамен сыртына илип койгом. Андан ары жалгыз бой эне белиндеги орук сунууну ооздеги сүрөттөп берди. Мен азыр кандай десем, кадимкидей басып үйдө башырам го, чай коём, идиш жууйм, үйдү шыпырам го. Аял киши болгондон кийин айтып атпайм, меники постоянный болевой синдром, ушу кыргызча которо албай жатам. Мисалы, тиш ооругандачы, адам тиш ооруганда лукулдатат го эжеке. Анан тишти жулдуруп же жулдургандан кийин адам жыргап калат го. Меники мына сиздер менен постоянный оорудан мен докторлорго баргам, 2 жыл мурун барып, ай мени операция жасап коюңуздарчы. Мен операция жасап койгулачы, мен ушу пенсия албай эле коеюнчу, 1000 сомду албай эле коеюнчу, мен ушу иштеп эле мындай жакшы эле басып эле бир коллективге кирип, иштеп эле десем, врач томография өтүп кел деди. Анан томографияны көргөндөн кийин алар чечет экен, операция болот же болбойт. Анан монтип томографияны өткөм, жылы бар, жазылуу бүт өткөм, анан муну карап, операция болбойт, сиздики оор жаракат тийбей, жүлүнгө тийбей, сиздики билем, түшүнүп атам, постоянный оору, бирок өтүңүз, бөйрөгүңүздө таш бар экен, ошо ташыңызды алдырып, эми Кудайдын салганын көрөсүз да, жашай бериңиз деп койду. Анан кайыр сурап отуруп алсам, эми ага да жарабасам, анан мен кантип жашашым керек? Шаарны мына күнүгө кымбаттап, кечээ сливочный май алайын десем, 80 сом болуп калды же. Күндөн күнгө баалар өсүп атат. Эмне алам? Жашаш керек, нан алам, сүт алам. Да, Кудайга шүгүр, льготам бар, садикке освобожденам да, эме ас төлөйм да. Кудайга шүгүр, ата энемен калган үйүм бар экен. Кудайга күнүгө шүгүр кылам. Оксана Абдрахманова балдары үчүн ата да, эне да болуп балдарын чоңойтуп атканын айтты. Тилекке каршы мен ошо апамды багып жүрүп, турмуш курган жокмун. Анан ошо туяк калыш үчүн ошо бир уул, бир кызды болгом. Мен жолдошум жок, кайын журтум жок. Мен ошо официально, закондуу түрдө жалгыз бой энемин. Ушул балдарыма ата адамын, апа адамын, чоң апа ата адамын. Ошо балдарым үчүн жашап атам. Ушул балдарымды эле аман эсен чоңойтуп, тууруна кондуруп, жашоодо өз ордун табышса эле ошол менин энелик милдетим. Анан макал бар экен, ошо баары айтып калышат кээде, эшикке чыгып эркек, үйгө кирип аялмын. Бирок азыр ушу белим аябай ооруткандан ошо жардам сурап сиздерге кайрылдым. Жалгыз бой энеге жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.